15-июнда Кочкор районунун аксакалдары Эркин Тоо гезитинин редакциясына кайрылышты. Алардын айтымында буга чейин социалдык тармактарда Кочкор районунун акимине карата бир тараптуу негативдүү маалыматтар жазылып келген. 40ка жакын адамдар чогулуп, акимчиликтин алдында митинг уюштурушкан. Жана коопсуздукту сактоо максатында аларды коштогон милиция жана акимчиликтин кызматкерлери мекеме жетекчилери болуп, баш аягы жүздөй адамдардын катышуусу менен митинг өткөн. Митингге катышкан белгисиз топтун 40 жакты адамдары акимчиликтин деңгээлинде чечүүгө мүмкүн болбогон ар түркүн талаптарды айтып, райондук администрациянын имаратынын алдында кыйкырып турушкан. Бул ызы-чуу боюнча Кочкор районунун акими Курбанбек Камчиевке кайрылганыбызда ал төмөнкүлөрдү айтты. Жалпыңар билесиңер, жаңылышпасам 3-июндан бери эле болбой эле интрига болуп атат. Мен чындыгында ушу кезге чейин эч бир соцсеттен реакция кылган жокмун. Эми интриганын башын айта кетсем, интриганын башында Кочкор район тургуну Жогорку кеңешке кандидат болуп катталган, бирок өтпөй калган Нурбек уулу Ормон деген бала. Бул өзү жалгыз эмес, мунун артында кишилер бар. Мунун артында менин мурдагы биринчи орун басарым Нурлан Эшмухамбет уулу бар. Мага чейинки аким болуп азыр пенсияда отурган бир аксакал киши бар. Нурлан Эшмухамбеттин иниси бар. Кочкор айылдык кеңешинин төрагасы. Бир-эки жергиликтүү кеңештин депутаттары бар. Андан сырткары бир-эки мекеменин жетекчилери бар. Анын баарын билем. Анан ошол Ормондун өзүнүн жанындагы приближенный кишилери жана Кочкор коому деп, Кочкордун жаштар коому деп булар коом түзүп алган. Эми ошол коомдун баары эмес, ошол өзүнүн жанында жүргөн, мындай өзүнүн кызыкчылыгын, мыйзамга туура келбеген кызыкчылыгын коргойм деген өзүнүн ою менен ушундай интрига уюштуруп атат да. Мисал катары айтып кетсем, Ормон флагшток боюнча айтып кетейин. Флагшток боюнча мен жаңы аким болуп келгенде, жанагы жогорку кеңешке шайлоо башталып аткан учур эле, шайлоо боло турган учур. Эми бул ошол шайлоого даярданып эле баштаган болчу бул. Мага келди, байкем тоонун башына куралы. Тоонун башын көрдүк. Анын тоонун башынан жол чыгыш кыйын экен. Могу жерге курал деди. Мен макул дедим, колдоп берейин силерди, техника жагынан жардам берейин. Айтканымдай эле ошол курулуш башталганда Ормондун балдары мага чуркап келди. Мен айттым, мейли мен бул жагын мен жоопкерчиликке алайын, мен туруп берейин, бирок силер уланта бергиле. Бирок курулуштун документациясын курулуш бүткөнгө чейин бүтүргүлө дегем. Уруксат алуу жагын мейли мен жардам берейин дегем. Бул жерде айтып атпайбы? Баарын мойнуна алган эле. Эми курган киши бирөө болсо мен кантип мойнума алмак элем? Патриот экен, куруп атыптыр, курса документин иреттеп, могу строй компания курду деп бизге берсин, биз ввод кылып туруп, ошол тийиштүү айыл өкмөткө тапшыралы дагы өзүбүз кароого алалы. Өзүнүн пиар кылуу үчүн гана курду, анан таштап коюп эле, анан ар кимдин күнөөлөгөн туура эмес да, бул биринчиден. Экинчиден, флагштоктун айрылуусу боюнча. Эми Кочкорду билесиңер, шамалдын кен экен, шамал катуу болот экен. Эки жаңы флагшток айрылып калды. Анан эми айрылган флагшток турса дагы сүйлөйт эл. Аны алып койгонбуз. Мусор боюнча 18-жылы ачылган карьер экен. Кочкор айылында, азыр Кочкор айыл өкмөтүндө 20 миңге чукул эл жашайт. Эми элестеткиле, ал элден канча мусор чыгат. Жер Семизбел айыл өкмөтүнүкү. Булардын өзүнүн арада Кочкордун камкозу менен Семизбел айыл өкмөтүнүн келишими бар. Ошол келишим негизинде иштеп, мусордун баары ошол жака чыгарылып атат. Андан сырткары айтып кетти, мына кирпичный деген участок бар, Теңдик айылынын өйдө жагында. 2,5 миллион Кочкордун акими жарандардын мойнуна илип койду деп. Кочкордун акиминде андай полномочия жок. Эч бир акимде жок, бирөөнүн башына 2,5 миллион илип кое турган. Бул деген эми мен ойлоп атам, ошол түшүнүп атам, мен журналисттерди, блогерлерди күнөөлөбөйм. Булар эми өздөрүнүн алган акчасын актап, нан акташ үчүн жазып атат. Муну буйртма берген киши де болуп атат. Ушинтип жазыла деп. Ал жерде 22 үй бүлө менен 1 үй бүлөнүн арасында жер талаш чыры бар. Бул 15-16 жылдык чыр. Мен келгенден эле алар менен сүйлөшүп, быйылкы жылы точка коелу деп, областтык координациондук кеңеште обл прокурорго, обл ГКМга, областтык управление УВДга баарына айтканмын ачык туруп, ушул маселени такай көзөмөлгө алып чечип бербесеңер болбойт. Болбосом ар бир жуманын бир күнүндө ушул кирпичный менен эле ора болуп калдым мен. Такай мыйзам чегинде чечип бериңиздер деп кайрылганмын. Бүгүнкү күндө тергөө иштери нарын УВДсында жүрүп атат. Ага акимияттын эч кандай тиешеси жок. Билесиңер,
сотко тергөө иштерине акимдин кийлигишүүгө акысы укугу дагы жок. Бул дагы негизсиз деп ойлойм. Аны эми билбейм, булар күндө эле бир жомокту ойлоп чыгып эле мени каралап атат. Негизинен каралаганга негиз деле жок. Элдин арасында колдон келишинче иштеп атабыз. Ормондун эң негизги кызыкчылыгы бул жигит Кумдөбө айылында мусороперерабатывающий кичи завод куруп атат. Эми ага сырье керек да. Сырье ташыганга техника керек, жумуш керек. Бул жерде Кочкордун комхозун мага бересиң, менин кишимди коюп бересиз деди. Мен унчукпай күлүп койдум. Унчукпай күлүп койсом, кийинки жолусуна келгенде байке иштешели, өзүңүзгө душман арттырбаңыз. Биз Кочкордо тигинтебиз, мынтебиз, бул жердин кыйыны менмин. Бул жерде маселенин баарын мен чечип калганмын. Сиз мага ошол комхоз менен Кочкор айыл өкмөтүнүн ордун менин кишиме бериңиз. Мен тиги заводду иштетейин дейт. Эми мен мамлекеттик кызматкермин да. Бул мыйзамсыз кадамдарга мен баргым келбейт. Мен ачыгын айтайын, бул жерге мен аким болуп келгениме сүйүнбөйм. Мен ушул жерде президенттин жаңы кадр саясатынын негизинде чоң бир ишенич менен келгенден кийин эң негизгиси бул жерден кеткенде башымды көтөрүп кеткидей иштеп берейин. Бир из калтырайын дегендей. Өзүңөр билесиңер, мен мына хан чыккан жерге келип, мамлекетти 25 жылга чукул башкарган Усубалиевдин туулган жерине келип иштеп атам. Бул дагы мен үчүн сыймык. Мен деле жөнөкөй жерден келген жокмун. Мен деле хан чыккан жерден, бизден Исхак Разаков чыккан жерден келип атам. Эми Исхак Разаков кандай таза иштегенин баарыңарга белгилүү. Ошондуктан мен деле ушул ниетим элимди, жеримди, өзүмдүн тууган уругумду, үй бүлөмдү жер каратпай, ушул Кочкордун касиеттүү Кочкор элине таза ак бир из калтыра турган, тарыхта атым калбаса дагы элдин оозунда бир из кала турган жакшы бир жумуштарды жасап берейин деген гана тилек менен келгем. Ошондуктан мен ал жигиттин андай өзүнүн мындай каалоолорун аткарган жокмун. Мен айттым, мыйзамга туура келбейт Ормон. Сен ишкерсиңби, ишкерлигиңди кыла бергин, мамлекеттик ишке аралашпагын дедим. Болгону ушул. Ушундан кийин эле андан кийин бир 10 ай иштегенден кийин 10 ай бою мен биринчи орун басарым Нурлан Эшмухаммед уулу менин артымдан интрига менен убара болду да. Аноним жазат, прокуратурага кеминге барып почтага таштап коет. Эч кимдин фамилия аты жок. Мен тигини жасап койду, аны жасап койду деп эле болбогон анонимкалар менен тажатты мени. Мен унчуккан жокмун. Тарабызда мындай ачуу татуу сөздөр деле болгон жок. Же сен кет, же арыз жаз деп айткан жокмун. 10 айдан кийин Бишкектен команда болду, ротация болсун деп. Ротацияга өзү эмне үчүн барбады билбейм. Арызын жаздырып мага чалды. Ромин Камчевич, мен арызымды жазып бердим, столуңузда турат. Мен кетип атам деди. Мен айттым, мен сени кууган жокмун. Мен сени арыз жаз деген жокмун. Эмне үчүн ротация болуп эле бир жерге барып иштебедиң десем, ушуну чечтим деди. Чечкен болсоң макул дедим. Ошон менен кеткен. Анан буйрук чыкканга чейин кичине убакыт өттү арадан. Анын арада 7 март эле биз ушул айымдарыбыздын кичине майрамын белгилеп 6-дан кийин болчу. Где-то 8-9-дарга чукул Ормон келди экөөсү. Элди дагы байке деди. Эми сиз макул болсоңуз, эми Нурлан Эшмухаммед биринчи орун басаңыз ордунда калсын деди. Муну эми суранганын себеби экөө жакын тууган, экөөнүн кызыкчылыгы бар райондо. Анан мен айттым, арызын жазган өзү. Мен аны кет деген жокмун. Ушундай ыплас иштерди жасады менин артымдан. Ушактады. Элдин арасында туура эмес маалыматтарды таркатты. Менин артымдан анонимдерди уюштурду. Ал эле калбастан айыл өкмөттөрдү жыйнап алып, мекеменин жетекчилерин жыйнап алып, тигинтели, мынтели, арыз жазалы, кетирели деп бир топ иштерди жүргүздү. Мен эми унчукпадым, баарына көз жумдум. Мен такай гана өзүмдүн милдетимди так таза аткара бердим. Бул болсо бул жактан интриганы уюштура берди. Мен өзүм жумушумду жасай бердим. Мындайча айтканда 10 ай жөн эле отуруп айлыгын алып отурду да. Эч бир жумуш жасаган жок. Жумуштун баарына такай өзүм чуркап жүрдүм. Иш чара болобу, башка болобу, территорияда болобу, периферияда болобу, баарына өзүм чуркап жүрдүм. Эми Ормондун киришкен негизги эле себеби ушул болуп калды. Анан ошол жогорку кеңеште Мирлан Самигожо мырза өзүнүн бул жердеги өкүлүнө кабинет сураган болчу. Мен чындыгында ошол выступление болордон бир жума алдын сүйлөшкөн болчубуз. Анан мен айткан болчумун Мирлан Самигожого. Мирлан мырза, мен мейли кабинет таап берейин, аренда төлөнбөй турган бир ишкердин бир офисинен бир жеринен таап берейин. Кичине убакыт бериңиз.
менде кабинет жок болуп атат деп айтканмын. Макул деп экөөбүз макулдашканбыз. Анан эми ошол жыйында Камчыбек Кыдыршаевичке суроолор берилип атканда ошол кабинет жөнүндө айта коюптур. Анан ошондон кийин эле анан Ормон Нурбек уулу баш көтөрүп, мына эми бул кылмыскер экен, бул тигиндей жаман ойду ойлоп эле балдарын уюштуруп, бул жерге 50-60 баланы жыйнап келип, бул жердеги менин сотрудниктеримди коркутуп, үркүтүп, тонойбуз, талкалайбыз, антебиз, мынтебиз, Камчиев гана кууп чыгабыз деп кеткен экен. Ал боюнча бул жерде бардык съемкалардын запистери бар, сүйлөгөн сөздөрдүн запистери бар. Анын баарын менин кызматкерлерим РОВДга, прокуратурага арызын тапшырган. Ал эми мыйзам чегинде ойлойм чара көрүп берет деп. Мен эмнени айткым келет? Биз Кыргыз Республикасы кандай гана кыйынчылыктарды баштан өткөрбөдүк. Эми гана мыйзамдуулук орноп атканда мен элдин патриотумун, элдин уулумун деген атка конуп алып, монтип жаш балдарды, айылдын балдарын, анан атайлап көйгөйү бар кишилерди издеп, уюштуруп, ушинтип келип акимиятты коркутуп атпайбы? Бул эмне деген? Мыйзам деген иштеш керек да. Мен урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин жарлыгы менен келгенмин. Мен солдат. Иште десе иштейм, башка жака иште десе башка жака кетем. Биз буйрукту аткарабыз. Бул жерде биз мен өзүмдүн функционалдуу милдетимди колумдан келишинче ак, таза аткарып жатам. Мыйзам чегинде эгер бир мыйзам бузуулар болгон болсо, мыйзам чегинде жардам берүүгө даярмын мен. Анан эми жөндөн эле каралап, бир жумадан бери Бишкектен журналисттерди нанимат этип келип, менин артымдан кубалап, мен иш чара менен жүрсөм, менин артымдан кубалап жүрөт. Ошол журналисттер жанагы туура эмес суроолорду берип, атайлап каралап атпайбы? Эми бизде мыйзам иштейби, иштебейби? Бир эле киши ушуну жаман кылыш керек десе эле жамандап каралаган туурабы? Мына бир жума бою мени каралап атышат. Мен бирине да реакция кылган жокмун. Эмне үчүн? Себеби мен акмын, мен тазамын. Мен өз милдетимди такай мыйзам чегинде аткарып жаткан кишимин. Мен дагы ушул Кыргызстандын патриотумун. Мен дагы ушул Кыргызстан өссө экен, өнүксө экен деген ойдо ушул өзүмдүн болгон тажрыйбамды, акылымды, билимимди ушул куттуу касиеттүү Кочкор элине мүмкүнчүлүгүмдүн барынча иштеп берейин деп иштеп атам. Акимди Нурбек уулу Ормон койбойт. Ал менен жеке жолукканда дагы ал мага айтып атпайбы, сиз кетип калыңыз, биз башка аким коюп алайык депчи. Бул эмне деген сөз? Бул деген даже президентти, кабинет министрдин төрагасын моюнга илбей, көзгө илбей, өз билемдик кылып, айлана чөйрөсүндө акчасына ошол шайлоо учурунда жана анча-мынча көйгөйлөрүн чечкен проблемасы бар кишилерди ээрчитип алып, мени коркутуп атпайбы? Мен райондун акими катары мыйзам чегинде иш алып барам. Алардын мыйзамсыз аракеттерине бөгөт койгонум үчүн ушундай активисттердин күчү өтүп атат. Себеп дегенде анын Кочкордо планы чоң, кызыкчылыгы чоң. Эгер чыныгы патриот болсо, Кочкордун чыныгы мамлекет үчүн күйгөн, бышкан бала болсо, анда мен айтып атпайбы, эмне кылыптыр эсептеп берсин деп. Ал мага эсептеп берсин, эмне кылыптыр. Флагштокду элдин акчасына курду. Эл деле курду, мисалы, мен деле жардам бердим. Ошол жерде флагштокто курганда канча техника кетсе баарын мен таап бердим. Иштегендерге обедтин аппараты менен бирге болуп, бир 10-15 жолу алып барып бердик. Биз да, эл да, бүт район өзүнүн салымын кошту. Патриот болгондон кийин андай өзүнүн туулган жеринин атын булгабаш керек. Касиеттүү, куттуу Кочкордун атын булгабаш керек. Бул ойлоп атат, мени каралап атам деп. Жок. Бул өзүнүн патриотмун деген Нурбек бул Кочкордун элин жаман көрсөтүп атат да. Ошондуктан мен ойлойм, бул эч кандай активист патриот эмес, кичине капчыктуу бала экен. Эми багы угушума караганда ипотекасы бар журналисттерди жыйнап алып, ошолорду иштетип атат. Кочкор районунун ардагер карыялары чогулуп президентке кат менен кайрылышкан. Анда мурда бийликке жетпей калган айрым адамдар биригип, Кочкор районунун атынан сүйлөшүп, жаштардын атынан сүйлөп, элдин атынан чечим чыгаргысы келүүдө дейт алар. Жаңы эле оңолуп келаткан бул районубуздун акимин жаңы эле келди бул бала, 11 ай болду. Ошондон бери жыйналышына постоянно чакырат келемин. Эми ошондо иштеген иштерин өзүбүз эми биз Советтер Союзунда Коммунисттик партиянын мүчөсүндө жүргөн кишилербиз.
Biz çındıkты çındayla aytabız, kalpты kalptayla aytabız. Endi bul 4-5 kişiler rayon koşuntu ele biyilik жүргүзө береби? Kayakta bizdin başkaru, kayakta bizdin jetekçiler, kayakta bizdin hökmet деген суратı болот. Мына biz ең негизгиси ушул 11 aydan beri кичинекей ушул баланын ишине biz de анализ кылып атабыз. Жатып алган жерибиz жок. 11 aydan beri ушул бала аракет кылып атат, иштеп атат. Мына сырттан инвесторлор тартып келип атат. Районду оңдоду мынакей, районду шаар кылабыз деп атат. Багы Кудайга шүгүр азыр кичинекей баягы кулагыбыз, көзүбүз көрүп, кулагыбыз угуп сүйүнүп турабыз. Анан эми ушул райондон эле мурун жеп ичкен немелер эле ушу жөн эле элди эки жакка бура береби. Мына мен теңдик совхоздун жерин мен тараткам. 1 гектар бир соти жер алган жокмун. Уш жерден 100 гектарды ВПСК калтырып, ошо мурунку аким райондун жанакы Алтымыш Аршанбаев деген. Ошо жерге калтырып ушул өзү ушул күнгө чейин пайдаланып жүрөт. Башка эч ким пайдаланбайт. Эми булардын жеп ичкендерин эми баягы мен артынан түшкөн жокмун. Эми аябай эле укканыбызга караганда бу детсадтарды, автобазаларды бүтүн эле бөлүп ашыптыр эми булар. Кичине уят дегендер болуш керек эми. Эми мына Шаршанбаев деле бизди таяп келатат. Ошо 70ке чыкты. Эми деле келечекте мындагы тиги дүйнөгө камданбайбы? Эмне кереги бар эми бул азыркы балдар менен тирешип балдарын иштеп атабы? Өзүнүн колунан келген жокпу? Берсин мүмкүнчүлүк. 2-3 ай алды, 2-3 машина менен эле акчасын төлөп коюп эле алдыга салып алып эле кетсин бул. Муну шайлабыз деп өз билгендерин жасап отурду. Тартип деген болгон жок. Райондун прокуратурасы адвокат болуп калды, акимчилиги баягы кечирип койгула бардак болду да. Эми мынакей жаңы тартип болуп кичине оңолуп келатканда ушинтип эле бутубузга тургузбай эле митингге кылабыз, анан кетиребиз деп турган эме андай калыш керек да эми. Өкмөт бар да. Акимге бут тоскон бир айвандар пайда болду. Кечирип коюңуздар, ушинтип айтууга мен ачуум келип айтып атам. Булардын ичинде ормон деген бар, өзүнүн бир байлыктарын катып тияктан тиги элди чогултуп, мисалы Асанбек Болот деген бар, кандай ушундай болгон. Бир кыйда ушундай болгон зөөкүрлөр. Мисалы мен айтып турам, Эсмукамбет, Нурлан Эсмукамбет бул мурунку акимдин жардамчысы болчу. Ал 10 жылдан бери жерге председатель болуп, элге илгерки 2008 жылы элге жер берген. Анда аким Байтереков Курманбек Анарбекович болчу. Жер бергенде ошону мораторий коюп, Атамбаев деген мораторий коюп салып 2009 жылы. Ошондон бери биз 14 жыл болуп калды. Жер ала элекпиз. Курманбек мына Камчеевич азыр жер бөлүп берип, ушунун баарын аракетин жасап атканда жанагындай бут тоскон айвандар токтош керек. Жеке пикирим туура эле, түз эле аким боюнча. Жакшы эле иштеп атат дейбиз. Биз сүйлөшүп калган улуу муундагы кишилерден терс ойлор деле жок болчу негизи көпчүлүгүчү. Менин оюмча жакшы эле иштеп атат келгенден бери. Мисалы канча эгемендик алганыбызга 30 жыл болду. 30 жылдан бери жөнөкөй эле канча Кыргызстан үчүн канча салым кошуп кеткен Усубалиевдин ушул туулган жеринде бир эстелик жок экен да. Ошону эле демечү таап, ошону чуркап жүрүп, ошону бүтүрттү. Жөнөкөй бир мисалы да. Андан тышкары эле жакшы иштери бар. Оюбуз түз эле жакшы пландары бар. Акназаров кеткени жакшыраак акимге жете албай койгонбуз. Мына эми көзүн көрүп мактаган эмес, азыр иштеп атканды кылып эме кылган эмес. Тиги иштеп атканын көзүбүз көрүп туруп, иштеп аткан ишин көрүп туруп, ошон үчүн сүйлөп эме кылып атабыз. Биздин акимди кээ бир уюштуруп, мен укканыма караганда кээ бир уюштуруп аткан, мындай бир жамандаган адамдар бар экен, аны эл калыс, эл чечет. Ошону келечегинде алар өзүлөрү тиешелүү жообун алат деген ойдомун. Аким келип иштегенден бери иштер жакшы алдыга жылып атат деп айтсам болот. Анткени эмне кандайча дегенде
Мына көп эле жасалбай калган нерселердин баары орду менен жасалып атат, мектептерди ремонтко коюп атат. Жанагы ротация деген жакшы эле нерсе экен. Ошо өзүбүздүн балдар, өзүбүздүн чалдар дегендей ошолор иштеп турган кезде эч кандай деле жылыш болгон эмес, ачык эле айтыш керек. Мына 1996 жылы тарадык. Ошо тарагандан бери жегендин деле ичинде келатабыз. Бир мындай бир эң эле жөнөкөй жада калса, ушу жер проблемасы чечилбейт, жайыт проблемасы чечилбейт. Мына ошолор менен чырылдашып келатабыз. Мына ушул азыр ушул аким келгенден бери кичине жылыш бар деп айтсам болот. Мисалы үчүн, жанагы биздин каныбызга сиңген трайбализм деген бар эмеспи? Ушул ротация ошо трайбализмге аябай жакшы көмөк көрсөтөт экен деген оюм бар. Мисалы үчүн мына Оштон келди, жанагынча проектлер тартып атат, жанагынча иштерди. А бул баланы жакшынакай кылып иштетип алып туруп, анан кийин иши бүткөндөн кийин дагы башка жака ротацияга кетсе, эмне ошо жасаган иштерин ала кетмек беле. Ушул эле Кочкор районуна эле калат. Ишти астыга жылдырганга аракет жасап, аябай болгон күчү менен иштеп атат деп айтсам болот Курбанбек Камчиевичти. Адамдарга жасаган мамилеси дагы жакшы. Эмне менен кайрылсаң чечип бергенге далалат жасайт, чечип берет. Бизде бул аким келгенде уже 10 айдан ашып калды. Отчетун берди bir ай мурун. Ошондо угуп, көрүп, биз баарыбыз ыраазы болдук райондогулар. Ошол келгенден бери көп иштер жасап атыптыр. Көп өзүнүн иштеген иштерин баарын башынан аягына чейин айтып берди. Биз ыраазы болдук. Жасаган иштерин баарын өзү көрсөттү. Анан эми бул аким боюнча биздин эч кандай тетири эмебиз жок да. Деги эле Кочкор району бүт эле жалпы карапайым эле ыраазы болуп атат бул балага. Өзү жаш бала экен, бирок тынымсыз иштеп атат мына. Ошол 10 жыл 10 айдын жүзү болуптур, бир эле 2 күнгө барып келиптир айына. Анан эми абдан жакшы иштеп атат. Муну ошол бизде бир кыргызчылыкты бар, жакшы дегендерди көрө албайт да бизде. Анан бир топ бар экен, карасак бүт эле баа эски кыргызча айтканда жегиштер, кызматтан түшкөндөр, кызмат сурагандар, ушуларда булар Кочкор районунда иштеле жакшылык кылган эмес, ушул азыркы топ болуп чыгып аткан балдар. Дайынсыз балдар, бир күн иштеген эмес Кочкор үчүн. Анан ушундай ызычы болуп атат дегенден ошолорго калыс сөзүбүздү айталы деп ушул Кочкордун аксакалдары, аксакалдар кеңеши, аксакалдар соттору болуп ушул калыстык сөзүбүздү айтып атабыз. Анан эми бул жер маселеси боюнча көп маселе бар, трансформация боюнчачы. Анан эми жакшы гана чечилип атыптыр. Акимде айткан, эми буюрса чечилсе бүтүрөбүз деген. Анан буга эми кээ бир кишилер түшүнбөй эле көп маселени аким чечет экен деп эле акимди сүзгүлөп эле анан жанагыдай чагымчылардын куралдары болуп атат. Келгенден бери акимдин бир да жаман нерсесин көргөн жокпуз. Кээ бир иштей албаган мекеме жетекчилерин алып атат. 30-40 жылдан бери отуруп алган жетекчилер бар, бир тыйындык жумуш жасабай туруп. Эми ошолорду алса, ошолор чыдабай, артынан арганда жалаларды жаап ушинтип атат. Эми баарыбыз көрүп атабыз эми. Эгер жеп ичип алган болсо, мына, момуну жептир десе, момуну ичип алыптыр десе анда туура да. Анан эми мына биз жанагы депутатыбызга нааразыбыз, жана Сами Кожо дегенге. Ой, ошол келип азыр чоң маселе кылып атат да, менин өкүлүмө бир кабинет бошотуп бербейсиң дейт. Кантип бошотуп берет? Өзү аким өзүнүн тиги квартирада турат. Акимчи кайсы кабинет бошотуп? Мен акыйкатчынын ыйгарым өкүлү болуп туруп, мына 15 жылдан бери кабинет жолу иштеп жүрөм. Кабинет жолу иштеп жүрөм. Анан эми ошону тетияктан чоң чыргылып, мына бүт Кыргызстан билип атат. Ушкантип жакшы болсун. Аны биз ошо кабинет талаш деп депутат кылган эмеспиз да, шайлаган эмес да. Аны бир элдин жана суроо талабын аткарбайбы? Бизде ушундай маселелер да, эми анан негизгиси бул бизде көп аким келип кетти. Арасынан болду иштегендери. Баарын жаман деге болду, бирок ошонун баарынан эң жакшы иштеген ушул. Эң жакшы иштегени. Иштебей деп айтпай эле, наоборот ошо иштегенге асылып, мына азыр мүмкүнчүлүк бербей атат иштеген. Күнүгө эле тигил бул дейт экен. Ушул мен биздин район бул акимди аябай
эметип атат, колдоп атат муну. Себеби көп жакшы иштер жасап атат. Баарын ачык айтып берип атат. Мына момундай кылалы, момундай деп атат, бүт кабыл алып, бүт ачык айтып атат. Бирин да жашырган жок. Анан эмнеге жакпай атат билбейм. 1,5 ай мурун отчет берди. Отчетуна катыштым. Мен да ошондо отчетто ачык сүйлөп айттым. Себеби жаңы эле келип биринчи жолу көрүп атам. Сизде 1-2 айдан бери эми отчетту бергениңизде райондо шаар кылам, эт комбинат курам, балык чарбасын курам, кыш куя турган комбинатты курам деген маселелерди, анан ушул жерге бул жерге Турдаган Солияс атындагы чоң аянтты уюштурам деген баарын айтканда биз абдан сүйүндүк. Ар бир аким эле жакшы иштейм деп келет, бирок аягында жакшы иштебей эле орточо өз кызыкчылыктары үчүн кетип калган акимдер көп эле болду. Өз эле кулундарбыз. Аны жашырганда биз Кудай да күтөбөдө көрүп турат. Эми күдүксүздүк 2-3 айдан бери сөздөр чыгат. 1 жыл болуп кетти, эчтегени бүтүрүп айтат. Тигиндей, мындай деген сөздөр. Анан биз кулак усак курсак кайын айтат. Мен калыстык айтууга туура келет экен. Мурунку учурунда иштеп, жакшы майлуу жерлерде иштеп, кесип бөлүп алып, анын рахатын көрүп алып, анан пенсияга чыкканда да жөн жатпай, ошол жактан да бирөөнү куйткалап түртүп, жаштарды пайдаланып, аялды пайдаланып, огужо өз эркине ээ болгон адамдар пайдаланган адамдар чыгып атат. Бул өзү таң калбай деле калдык. Жаңы эле биздин райондо эмес, башка жакта да болуп атканын көрүп атабыз. Эми өзгөчө биздин райондо жаңы иштеп аткан, 1 жыл иштеп аткан акимге мынчалык асымдын кажети эмне негиз бар экенин өзү таң калабыз. Мен ойлойм, эгер эл туура түшүнүүдө маали өзү деле келди. 30 жыл өйдө да болдук, ылдыйда болдук. Ак жоолук, көк жоолук болуп, бүгүн шайлап койсок, жок, түшүрүп коюш керек. Эртең бирөөнү алып койсок, кой кайра ордуна кой деп аялдардан онду жыйнап аластыга салып кыдырган күндөр болду. Биздин кет башыбыздан өтпөсөк бала бакырабыз, жерге жегибиз иштеп атат, көрүп атабыз, аралашып атабыз. Эми бизге тынччылык керек. Анан эми бул аким жөнүндө эмне деп айта алам? Мен аким жөнүндө болгону жакшы гана кептерди угуп жүргөм. Кылып аткан кызматтарын, эмгектерин, жасап аткан нерселердин баары өзү эле көрүнүп турат. Иштеп аткан аким кандай, иштебеген аким кандай экенин. Анан эми ушу эң эле тереңдеп, мисалы үчүн ушул аким ушундай укмушту жасады, же болбосо ушул аким эчтеке кылган жок, же болбосо жеп ичип алган, ушул туура эмес деген сөздөрдөн мен өтө алысмын. Анткени бирөөнүкүн көрбөй, билбей эле жаманатты кыла берген деле болбойт да. Интернеттерде эле окуп атабыз, ушундай бир туура эмес адамдар ортодон чыга калып эле бири чөп жулбайсың дейт, бири эмнеге ёлка коюп койдуң дейт. Иши кылып азыркы күндө адамга адам жагыш өтө кыйын экен. Бул акимдин бизге кылган мамилеси, өзгөчө апаларга кылган мамилеси мага ушунчалык жакты да. Ошондо деле бизге ушунча көңүл бөлгөн аким болгон эмес. Аким маданият болобу, мектеп мугалимдер болобу, медиктер болобу, бардык тармакка аябай көңүл бөлөт экен. Анан эми бул баланы эле азыр кетсин анан койсун дегенде болбойт. Өзү жаңы келип иштеп атат. Угушубузга караганда көптөгөн проектлерди алып келип атыптыр. Кочкорго өзү жүрөгүнөн ушунчалык кызмат кылып кетсем деген тилеги бар экен. Ойна ушу тилегин орундатып, убакытта бериш керек да. Келе калдыган киши эле Москва деле бир күндө курулган эмес, туурабы? Анан Кочкорду деле бир жылда же жарым жылда оңдоо иш кыйын.